Кутмандуу кечиңиздер менен эфирде билим жаңылыктары аны менен таныштырып студияда мен Жылдыз Капарова. Алгач бүгүнкү чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Англис тили мугалимдери квалификациясын жогорулатып, Улуу Британияга жолдомо утуп алса болот. Казакстанда таланттуу балдарды өнүктүрүү боюнча психологдордун форуму болуп өттү. Борбор калаада мектеп лагерлери жыйынтыктала баштады. Ош шаары Өзбекстан менен туризм тармагында кызматташууну өнүктүрөт. Апасынын атын фамилия кылууга уруксат берилди. Бишкектин Ленин районунда 1 класстан 4 класска чейинки балдар катышкан номер 47 орто мектептин Достук мектеп лагеринин жабылуу аземи болуп өттү. Быйылкы жылы Ленин районунун аймагында номер 25, 40, 42, 47, 55, 79, 80, 96, 97 мектептеринин базасында 1200 баланы камтыган 9 мектеп лагери уюштурулган. Ар бир мектеп лагеринде балдардын эс алуусунун, ийримдердин, спорттук оюндардын, театрларга, музейлерге жана экскурсияларга баруу боюнча пландар иштелип чыккан жана бекитилген. Мектеп лагерлери 5 июндан 30 июнга чейин күн тартиби боюнча эртең мененки саат 8ден түшкү 14:00 чейин иштеди. 2 маал ысык тамак берилди. Ош шаарындагы Боорукердик үйүнүн имаратынан өрт чыкты. Бактыга жараша жабыркагандар жок деп айтылууда. Маалыматка ылайык кечээ 2 июль күнү саат 19:36да Кара Суу районуна караштуу Дыйкан кыштак айылындагы имараттан өрт чыккандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Өрттү куткаруучу кызмат 19:50дө чектөөгө алып, 21:11де толук өчүрүп бүткөн. Өрттүн кесепетинен Боорукердик үйүнүн имаратынын дээрлик жарымы күйүп кеткен. Имараттын жалпы аянты 399 чарчы метрди түссө, анын 198 чарчы метри аянты, 3 шкаф, 4 матрас, пианино, телевизор жана 10 даана отургуч күйгөн. Учурда өрттүн келип чыгуу себеби такталууда. Боорукердик үй интернатында багар көрөрү жок улгайган жарандар менен ата-энесинин кароосунан ажыраган жаш балдар жашап тарбияланат. Бишкек шаардык билим берүү башкармалыгы тарабынан 200гө жакын социалдык жактан корголбогон категориядагы үй-бүлөнүн балдары жайкы акысыз лагерге жиберилди. Алар 10 июлга чейин Дзержинец балдардын ден соолугун чыңдоочу лагеринде дем алышат. Аталган лагерь Ички иштер министрлигине таандык, быйыл толугу менен оңдоп түзөөдөн өткөн болчу. Теманы Айсулуу Кайбулла кызы улантат. Бишкек шаардык мэриясынын билим берүү башкармалыгы тарабынан уюштурулган жайкы эс алуу лагерине 200 бала Держинец балдардын ден соолукту чыңдоо лагерине жөнөп кетти. Алар Бишкек шаарындагы орто мектептердеги аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн жана олимпиадалардын жеңүүчүлөрү. Аталган лагерде балдар үчүн тамак аш жана жайкы эс алууну көңүлдүү өткөрүүсү үчүн бардык шарттар каралган. Эң биринчи бул ошо аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдөгү балдарды жөнөттүк. Ар бир мектепке квота бөлүнүп, бул жерде жетим, жарым жетим, көп балалуу үй-бүлөлөр, жанагындай аз камсыз болгон үй-бүлөлөр же ата-энеси мындай инвалид болгон ошолордун балдарына. Анан ошондой эле мектептерден дагы мындай отличниктер жакшы окуп, анан мектепте аябай жакшы мындай активист балдар шаардык, эл аралык конкурстардын, олимпиадалардын жеңүүчүлөрү. Бул быйыл ошо 8 жаштан 15 жашка чейинки балдар. Аталган лагерге балдарды жөнөтөрдөн мурун Бишкек шаардык билим берүү башкармалыгынын адистери менен бирге Ички иштер министрлигинин өкүлдөрү түзүлгөн шарттарга байкоо жүргүзүп келген. Белгилей кетсек, лагерь толугу менен оңдоп түзөөдөн өтүп, көлдүн жээги иретке келтирилген. Ошондой эле балдар менен иштей турган кызматкерлердин корпусу да жаңыланган. Ал жерде эс алууга келгендер кандай шарттар түзүлгөн деп Ички иштер министринин орун басары Октябрь Урманбетов, генералдар кеңешинин төрагасы Садырбек Дубанаев ошол түзүлгөн шарттар менен таанышып, анан мындай өздөрүнүн жакшы баасын берди. Андан сырткары алардагы кийинки да кандай ремонт боло турган болсо, ошо ремонттордун баардыгына
атайын акча бөлдүрүп берүү, жардам берүү маселесин колдошту да. Балдарга жагымдуу маанай тартуулоону максат кылган бул лагерде жалпы 400 жакын бала эс алууда. Ошондой эле эс алууну каалаган жарандар да бар. Алар бул жерде 10 күн эс алат. Ал эми Бишкек шаардык мэриясынын билим берүү башкармалыгы тарабынан тандалып алынган дагы 160 бала экинчи поток менен кетери мерчемделүүдө. Айсулуу Гайбула кызы, Жакшылык Идирис уулу, Айсырга Кадырова, билим жаңылыктары, Бишкек. Бүгүн 3 июль Ысык-Көл облусундагы номер 85-чи кесиптик лицейдин базасында англис тили мугалимдеринин квалификациясын жогорулатуу курсу өз ишин баштады. Билим берүү жана илим министрлиги мугалимдерди акысыз жатакана менен камсыздаса, окутуу иши Англия Examination билим берүү мекемеси тарабынан ишке ашырылууда. Эске сала кетсек, буга чейин мектептерде англис тили мугалимдеринин квалификациясын жогорулатуу жана окутуунун жаңы ыкмасын үйрөтүү максатында сынак жарыяланып, ага 316 мектеп арыз калтырган. Учурда долбоорго катышууну каалаган мугалимдердин саны 400гө жакын. Мугалимдер даярдыктан өткөн соң 5 жылга эсептелген долбоор боюнча 3 тараптуу келишимге кол коюлат. Долбоордун алкагында 2023 жылдын июль-август айларында 1000ден ашуун англис тилинен сабак берген мугалимдердин квалификациясы жогорулатуу пландалууда. Алардын ичинде жогорку окуу жайлардын мугалимдери дагы бар. Ал эми Ысык-Көлгө бара албаган мугалимдерди онлайн окутуу мерчемделүүдө. Сынактын жеңүүчүлөрү Улуу Британияга жолдомо, ноутбук жана башка баалуу сыйлыктарды утуп алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Андан сырткары жеңүүчү мектептин директоруна, мугалимдерге, окуучуларга жана мектептин өзүнө дагы сыйлыктар каралган. Өткөн жума Казакстандын Астана шаарында балдардын жана жаштардын жөндөмдүүлүгүн жана таланттуулугун диагностикалоонун жана өнүктүрүүнүн актуалдуу көйгөйлөрү аттуу психологдордун эл аралык форуму болуп өттү. Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан, Полша, Венгрия жана башка өлкөлөрдөн жогорку окуу жайларынын психологдору катышкан иш-чарага Кыргызстан психологдорунун коомунун президенти Чынара Шакеева жана Ошмунун педагогика жана психология факультетинин психология кафедрасынын башчысы Акчач Жолдошова катышып келген. Форумдун 2 күндүк ишинин алкагында психолог изилдөөчүлөр жана практиктер балдардын жана жаштардын потенциалын өнүктүрүү маселелерин талкуулашкан. Өткөн жума Ош шаарына коңшу Өзбекстандын Андижан, Наманган, Фергана областарынын туризм башкармалыгынын жетекчилери, туристтик операторлары жана массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү келишти. Конокторду президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Эрнест Олтоев, Ош шаарынын мэриясынын аппарат жетекчиси Азат Кубатбек уулу жана Мундус туристтик компаниясынын жетекчиси Умардин Эседдинов тосуп алган. Жолугушуунун алкагында дестинация Ош туристтик бирикмесинин өкүлү тарабынан Ош жергесинин туристтик потенциалы жөнүндө презентация жасалды. 2 күнгө келген коноктор Ош шаарынын жана Ош облусунун Алай өрөөнүнүн туристтик мекемелери, жаратылышы, кооз жайлары менен таанышты. Кыргызстандын Конституциялык сотунун соттук коллегиясы 16 жашка чыккан балдар үчүн Матроний матчество институтун өнүктүрүү зарылдыгын тааныды. Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунун токтомунда мындай жазылган: Министрлер кабинети талашып жаткан нормаларды текшерүүнүн алкагында табылган укуктук боштукту толтурууга багытталган, колдонуудагы ченемдик укуктук актыларга тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө теңдиктин принциптерин бузуу жана жынысы боюнча басмырлоо тыюу салуу үчүн тандоого жөндөмдүү бала атасынын же апасынын атын алууга институт тандоо укугун берет. Чечим акыркы болуп саналат, даттанууга жатпайт. Жарыяланган учурдан тартып күчүнө кирет. Чечим бардык мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, кызмат адамдары, коомдук бирикмелер, юридикалык жана жеке жактар үчүн милдеттүү жана республиканын бүткүл аймагында аткарылууга тийиш. Башкача айтканда, жашы 16-дан ашкан жаран матчество же апасынын атын фамилия кылып жаздырууну кааласа, мыйзам жол берет. Бул айрыкча атасы таштап кеткен энеси жалгыз өстүргөн жагдайды эске алуу менен кабыл алынган. Бирок коомчулукта бул мыйзам үй бүлө институтуна доо кетирет деп чочулагандар дагы жок эмес.
Кече 2-июль медицина кызматкерлеринин кесиптик майрамы белгиленип, өлкө башчысы куттуктоо сөзүндө мамлекеттин эң негизги байлыгы эл журттун саламаттыгы үчүн күнү-түнү күзөт кылган ак халатчандар деп атап, аларга ыраазычылык билдирди. Мына ошондой адам өмүрү үчүн күрөшүп келе жаткан дарыгерлер жамаатынын күжүрмөн эмгеги менен тааныштырабыз. Ушул учурда 500дөн ашуун бейтапты айыктырып жаткан Республикалык жугуштуу оорулар клиникасы тууралуу кесиптешим Халия Карбекова айтып берет. Республикалык жугуштуу оорулар ооруканасынын номер 13 гепатология бөлүмүндөгү ак калачындардын жумушу эртең мененки кыска жыйында бейтаптардын ал-абалы тууралуу маалымат берилип, күнүмдүк иш пландарын тактоо менен башталат. Жалпы 35 креветке ылайыкталган бөлүмдө учурда аймактардан келген 40ка жакын бейтап бар. Алсак Капин Мусаев караколдо атайын адистештирилген гепатолог жок болгондуктан дарыгерлердин сунушу менен мында келген. Бул оор түрү себеби бул вирусный гепатит Б холестатическим компонентам деп коюш холестаз болуп калат да. Жылыш бар байке, бизге жатканына 1 айга жакындап калышты. Анан түшүндүрүп айтып атабыз, убакыт керек. Мен сизди 5 күндө же 10 күндө эле жакшы кылам деп айта албайм. Бул оору ушундай острый периодду 6 айга чейин кармайбыз. 6 айдан кийин 1 жылга чейин наблюденияда кылып дарылап турабыз депчи. Күндүн ысышы менен Республикалык жугуштуу оорулар ооруканасында дарыланган бейтаптардын саны арбыган. Жугуштуу оорулар менен жабыркаган сарыктын өнөкөт ооруларына, БС формаларына өткөн жылдын ноябрь айынан тартып биринчи жолу дары-дармектер акысыз бериле баштаган. Аны 80% алат. Мындагы бейтаптарды дарылоо убактысы узакка созулгандыктан акысыз берилип жаткан дары-дармектердин жардамы чоң. Бардык эле оорулар колунан келе бербейт, ушунча кымбат дарыны алганга. Бул дарыны алгандан кийин, мисалы, сарыктын С түрү таза айып кете алат бул вирустачы. Б-ныкы болсо ага да аракет кылып жатабыз, бирок анын дарылоо убактысы көпкө созулуш керек. 1 жылдан 5 жылга чейин да. Жугуштуу оорулардын көбөйүшүнүн себептеринин бири бейтап өз учурунда дарыгерге кайрылбай оору өтүшүп кетет. Андан сырткары эмдөө албагандыктан азыр Республикалык жугуштуу оорулар ооруканасында корч мүнөздөгү ичеги карын, кызамык, көк жөтөл оорулары күчөгөн. Көк жөтөлгө каршы эмдөө 2 айынан эле башталат. Бул биздин националдык календарда жазылган, саламаттык сактоо министрлиги тарабынан бекитилген. Бирок өзүңүздөргө маалым болгондой, азыр көпчүлүк ата-энелер бул эмдөөгө каршы, эмдөө алышпайт убагында, ошондуктан ошол адамдар, ошо балдарыбыз ошол ооруган адамдар менен контакт болуп калып, ооруп калып атышат да. Негизи булар вакцина управляемый инфекция деп коет. Биз ушул эмдөөнүн эле негизинде эмдөө алса эле бул оору менен оорубай калмак. Республикалык клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасынын ар бир бөлүмүндө 30дан 40ка чейин адам жатат. Номер 13 гепатология бөлүмүндөгү 39 бейтапты караган Чолпон Идрисова оор абалда келген бейтаптын айыгып чыгып баратканда айткан ыраазычылыктарын укканда кубанып, жашарып калабыз дейт. Түнкүсүндө үйгө барганда да мен кыздарга улам чалып турам. Бунун акыбалы кандай, карагыла кыздар. Дежурный врачтарга көрсөткүлө эмне болуп кетти депчи ушунча переживать этебиз да. Анан ушул оорулуубуз чыгып баратканда аябай сүйүнөбүз. Ата-энелери, туугандары бизге ушундай жакшы сөздөрдү айтып кетишет. Ыраазыбыз силерге, жакшы иштейт экенсиңер, коллективиңер мындай экен, отделение ушундай десе, биз аябай сүйүнүп калабыз, жашарып калабыз. Мисалы бир дарыгерге 25 оорулуу туура келсе, азыр албетте алар баягы күчөтүлгөн режимде иштешип атат да, бир аз нормасынан көбүрөөк ооруларды караганга туура келип атат. Колуңуз шашпайбы? Ар бир больнойдун жакшы болуп кетишине, алардын айыгып ушу бизге ыраазы болуп кетишине ар дайым аракет кылып иштейбиз. Ар дайым ушу больнойлорубуз бизден ыраазы болсо экен, пациенттерибиз деп. Кээ бирде болот, аябай чыгып баратканда бизге ушунчалык рахматын айтып, ыраазычылыгын айтып, аябай сүйүнүп. Бизде карылар бар, жаштар бар, кичинекей балдар бар. Ошонусуна карабай баарынын тең тилин таап, биздин жакшы болуп кетишибизге күчтөрүн жумшап, билимдерин жумшап атканына мен чоң ыраазычылыгымды айтам. Медработтердин баарын майрамдар менен куттуктап кетем. Ошо медработтердин баарына ушундай ден соолук кылып аткан кызматына мен абдан тең ыраазычылык айткым келет.
Адистердин айтуусунда жугуштуу оорулардын алдын алуу жана азайтуу үчүн эң эле жөнөкөй эрежелердин бири болгон тазалыкты сактоо маанилүү. Бул ковид пандемиясы тараган учурда далилденген. Өлкө башчыбыз айткандай, дарылоо ишин оптималдаштыруу үчүн дагы жаңы технологиялар, жаңы ыкмалар керек экени айкын. Ылайым аккалачындардын күн түн күзөткөн эмгектери акталып, ар бир бейтап айыгып, дарыгерлерге ыраазычылык менен үйлөрүнө кайтсын. Калия Карбекова, Ринат Эрмеков, Билим жаңылыктарына. Ушуну менен жуманын башына алынган билим берүү жаңылыктарын жыйынтыктаймын. Биздин жаңылыктарды ЛТР Билим деп Facebook, YouTube, Instagram баракчаларынан таап пикир калтырсаңыз болот. А биз сиз менен ушуну менен шаршемби күнү жолугабыз. Саламатта туруңуздар.